Маданий көргөзмөнүн расмий ачылышы лента кесүү менен башталды. Этномаданий көргөзмөдө сары кол, башкача айтканда чыгыш Памир кыргыздарынын кол өнөрчүлүгү, тарыхы, маданияты, жазма адабияты, сүрөт өнөрү, ууз чеберчилиги, улуттук кийимдери, улуттук тамак ашы, ордо оюну, турмуш тиричилик буюмдары жана башкалар көрсөтүлдү. Кыргыздын тамак аштары, кол өнөрчүлөрү боюнча кичине ачылыш кылып жатабыз да. Татаал тамактар чабаты, карынга салган май, дагы эмнеде эжгей. Көргөзмөгө катышкан маданият тармагынын өкүлдөрү кылым карыткан кыргыз каада салттарын сактап, аны урпактарга үйрөтүү маанилүү экендигин баса белгилешти. Биз кандай үлгүн алабыз бүгүнкү көргөзмө менен? Улуттук нарктуулук деген бул эмне? Улуттук нарктуулук бул өзүнүн жашоо образында балдарына, инилерине, сиңдилерине, кошуналарына өзүнүн сөзү кылган иши менен көрсөтүш керек. Демек, ар бир эне үйүндө кол өнөрчүлүктүн жок дегенде 4-5 түрүн билиш керек. Сиздер көрүп турган бул нерсе жеңсе таш деп аталат. Байыркы кездерде биздин ата бабаларыбыз муну дарылык иретинде колдонуп келиптир. Тактап айтсак, жаш балдар катуу коркуп калган кезде, андан сырткары адамдардын денесине без чочуп калган кезинде буну сууга кошуп, чылап, эзип ичиришкен. Андан сырткары денесине шыбаган. Ал эми бул таштар болсо чагылган, түшкөн жерлерде болот. Мургаптык кыргыздар бул көргөзмөдөгү буюмдардын дээрлик баардыгын өздөрүнүн күнүмдүк турмуш тиричилигинде колдонушат. Боз үйдөгү жасалгалардын баардыгы бүгүнкү күндө сарколду кыргыздар колдонуп келатат. Ал колдонуп жүрүшөттөр. Булардын негизги ата бабадан биздин көрүп келген максатыбыз ата бабанын кылган салтыны, ата бабалардын кармап келген буюм теримдерини, жасаган оокаттарыны, кылган жумуштарыны үйрөнгүлө, көргүлө, эсиңерге туткула деп жаштарга үлгү катары алып келдик. Кыргыздын байыркы турмушун чагылдырган бул көргөзмө бүгүндөн баштап дем алышка чейин 3 күнгө уланат. Кымбат Амир кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.